Ассаламу алейкум. Жаңыдан таксиге чыгам деген таксиде иштеп жаткан жана таксиге уже иштеп көптөн бери волк болуп калган туугандарга барыңыздар ассаламу алейкум. Бардыгы билгендери 1-мартка чейин бардыгыбыз тест тапшырыш керек. Ал тестте мурда видеолордо кандай документтер керек, жана эмне болгондо тестке өтүш керек, жана вообще негизи кисартты ачып туруп ошол жолго кантип барыш керек деген видеолор тематикасын талкуулаганбыз, мадашпасам керек. Азыр ошол тестте кандай суроолор пайда болот жана тестти кандай оңой өтсө болот деген бир аз болсо дагы силерге маалымат. Тест, туугандар. Тестте 10 суроо болот. 10 суроого силерге 20 мүнөт убакыт берилет. 10 суроонун 8 суроосуна жооп берсеңер, силер тестти өткөн болосуңар. 2 жолу онлайн өткөнгө возможность берилет. Эгерде 2 жолу өтө албасаңар, силерди уже бутерскийге мындай айтканда тет-а-тет тестти өткөргөнү чакырышат. Ошол үчүн ого барбаш үчүн силер ушул тестти өтүш жолун, оңой жолдорун угуп алыңыздар. Тестте 10 суроо болот. Ал суроолор кандай суроолор? Мисал үчүн, МГУ. Бул Московский государственный университет. По-моему, эме жакта. Так, Воробьево горы жакта, ал жакка кайсы көчө менен барат деген суроолор. Главный көчөлөр кайсы? Лобачевского, же болбосо Мичуринский проспект, же болбосо Университетский проспект. Кайсы метрого жакын? Воробьево горыга жакын деген ответтер болот. Элементарный нерселер. Или Скизлосовский, да? Центрдеги жанагы эме, главный детский клинический больница имени Склифосовского. Бул жакка кантип барат деген суроо болот. Кайсы көчөдөн, третийден барып атканда же болбосо Мишанский район, центр ЦАО деген суроолор болот. Жана достор, парктар, мисалы үчүн Ботанический сад деген парк каякта. Ботанический сад это уже ясное дело, да, что эмеде Ботанический сад деген. Бирок бул жакка кантип барат, кай жакка кайсы райондо деген. СВАО мисалы үчүн же болбосо ЗАО же болбосо ЮАО, Южный административный округ же болбосо Северный административный округ же болбосо Западный административный округ. Ошондой суроолор берет. Ушул суроолор бүткөндөн кийин силер тестти өткөн деп эсептелет. 20 мүнөт убакыт берилет. Ошондо ар бир суроого, мисалы үчүн сизге суроо берилди, МГУ каякта дегенде, билбегендер болгон болсо, сразу картаңарга жазып туруп эле МГУ деп туруп, ал жакта уже 4 вариант болот ответте. Ошол ответтин биринчисин тандап туруп киргизип койсоңуздар, ал туура болот. Эгерде кимде ким кыйналып, же болбосо өтө албайт экенмин, же болбосо аракет кылып көрөйүн деген, но өтө албаганын билип туруп аракет кылбай эле койгула. Возможно, өзүңөр өтүп калсаңар, ал жака барышка туура келип калат. Ошол үчүн кимге ким жардам керек болгон болсо, астындагы номерге кайрылсаңыздар болот. Консультация жана жардам бергенде полностью аракет кылабыз. Барыңыздарга ийгилик, тестти жакшы өткөргүлө.